бүгүнкү күндүн эң көйгөйлүү маселесине жооп бериңизчи. Эми сиз экономика министри негизи мына бажы биримдигинин ичиндеги саясатты, мамлекеттин биздин баягы бажы жана башка экономикалык кызыкчылыктарды силер коргойсуңар да, силер министрлик, туурабы? Туура. Анда жооп берсеңиз, мына бүгүнкү күндө ар кайсы маалымат булактардан чыгып атат. Казакстандын өкмөтү Кыргыз өкмөтүнө кат жолдоду. Биз ГСМди экспорттоого даярбыз. Бизде профицит болуп атат. Россия менен дагы өз ара бүт процедуралар бүттү. Биз жөнөттүк, жооп жок деп атат. Анан силер берип турсуңар, бизге бир жума бергилечи, биз ойлонойлу деп. Мына 24 кежиде мен кече окуп калдым. Буга чейин да бир канча булактарда жүрөт. Бир айдан бери айтып атат. Эми биз билебиз да өкмөттүн процедурасы кандай болот. Кыргыз өкмөтүнө кайсы кат келбесин, башка өкмөттөн. Мындай маселелерди экономика министрлигине отписка болот, виза коюлат. Анан силерге келип, силер эмнени ойлонуп атасыңар? Силер жакшы билесиңер да, Казакстанда тарыхый ушундай болуп келген, 10 сом, 15 сом арзан. Биз бажы биримдигине киргенибиздин бирден бир себеби ошол биздин күйүүчү майлоочу заттарыбыз Казакстан менен бирдей баада болсо экен деген үмүт менен киргенбиз да бажы биримдигине, туурабы? Тилекке каршы мына 3 жылдан ашып атат, андай болбой жатат. Мурункудай кандай 15 сом бизде кымбат болгон болсо, дагы эле ошондой. Анан эми Казакстан өзү биринчи кадамды жасап, өзү келгиле мына силерге экспорт кылып берели. Мына 45 сомго чыкты бүгүнкү күндө 1 литр. Мен 1 жыл мурун неметсем, ушул маселени көтөрсөм, мени бүт шыбап жатып калдыңар эле. Мына 1 жылдан бери эчтеке өзгөргөн жок. Эми Казакстан өзү биринчи кадамды жасап, келгиле биз поставка кылып берели. 1 миллион тоннага чейин деп атса, неге бир жума сурап атасыңар? Жооп бериңизчи. Эмне ойлонгоңор келип атабы? Айтбайсыз, сиз көйгөйлүү маселени көтөрүп атасыз. Ооба, башында Казакстанда экспортко эмбарго коюлган, бул орустар тарабы менен келишимде жазылган. Казак тарабы ушул маселесин чечиптир. Бизде ушул келишим боюнча комитет энергетика промышленность алып барат да. Азыр алар Казак тарабы менен чогуу ошол келишимди иштешип чыгып жүрүшөт. Жок, андай дебеңиз, антип айтсаңыз уят болот. Комитет по недропользованию энергетики саясатты силер алып барасыңар. Ал органда бул тармакты түшүнгөн бир дагы адис жок. Биз аны билебиз да, сиз деле жакшы билесиз. Ал жерде геологтор отурат. Ал жерде энергетик дагы жок, и промышленник дагы жок. Тем более нефтетрейдерство деген теманы түшүнгөн бир дагы адис жок. Саясатты силер алып барасыңар да, ГКПНдин. Антип айтканыңыз уят болот. ГКПН деп азыр жоопкерчиликти ГКПНге түртүп атасыңар. Сиз кабарыңыз барбы ошондой Казакстандан кат келгенин? Азыр силер жооп бербесеңер, азыр дагы эле ушинтип баягындай бул накта диверсия болуп атат да силер тараптан. Исхак Айтбаевич, бул андай кат боюнча менде кабарым жок экен, мен карап чыгайын. Бирок Исхак Айтбаевич, бул өкмөт тарабынан тапшырма келгенде ушул министрлик, ушул комитет ушул ишти алып барат депчи. Мен бир кошумча алып коюнчу. Аман эле болгула да. Биздин комитет, сиздер байкасаңыздар, эч качан негизсиз министр өзү келсин, вице-премьер келсин деп бир да жолу талап кое элекпиз. Негизсиз. Эгерде министрликтердин орун басарлары келип так суроолорго так жооп берип турса, андай маселе пайда болбойт дагы. Анан эми сиз келип алып туруп элементарный суроолорго билбейм деп жооп бергендин ордуна ГКПНге оодарып бирдекелерди айтып атканыңыз өзү мындай уят көрүнүштө. Ким алектенет ГСМ менен? ГКПН эмне тиешеси бар? Мен сизге дагы бир жолу айтам, аерде геологтор топтолуп алган болду. Эмнени түшүнөт геологтор? В плане обеспечения ГСМ. Саясатты силер структура, өкмөттүн структурасын бизге бекитип атканда өзүңөр бөлүштүрүп албадыңар беле? Экономика министрлиги ГКПНдин саясатын алып барат. Практически ишке ашыруусун ГКПН өзү эметет. Ал эми көзөмөлдөсүн техинспекция деп өзүңөр ошондой структураны бизге алып келбедиңер беле? Азыр эмнени ГКПНге эметип атасыңар? Мына 1 жылдан бери ушуну маселени биз көтөрүп келе жатабыз. Тилекке каршы баягы индикатордук баланс деп канча ызы чуу болуп жүрдүк. Анын аягы кандай бүткөнүн жакшы билебиз. Ал дагы убактынча мына 1 ноябрда ал индикаторный баланстын
толук исчерпывать этип бүтөт ал дагы. Кайра экспортный пошлиналар кирген атат. Эми өзү мына мен факты менен сүйлөйүн, 24 KG'ге ушул маалымат чыгып, бирок ушундай кат казак тарап берди дагы, өкмөт тараптан эч кандай жооп бизге берилбей жатат дегени бул эми ойго сыйбаган бир көрүнүш да. Бул маалымат өкмөт же төгүндөш керек эле, же тастыктап туруп бир маалымат бериш керек эле. Да, бизге келди ушул кат, биз ушинтип атабыз, аракет кылып атабыз деп. Биз бир жумадан кийин жооп береличи деп жооп бериптир 24 KG'ге. Эми бул эмне деген мамлекетпиз, эмне деген өкмөтпүз? Мен түшүндүм, биздин өкмөттө бул элибизге бир арзан күйүүчү майлоочу бензин, солярка болушуна кызыктар адам жок экен да бүгүнкү күндө. Ошентип эле түшүнүп атабыз да.